Жалал Абад облусунун Атабеков айлык бүтүнө караштуу Бек Абад айылынан Өзбекстанга алып өтүүчү жашыруун жол табылды. Туннель аркылуу адамдарды жана жүктөрдү мыйзамсыз алып өтүп тургандыгы маалымдалууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети дал ушул үйдүн ээсин кармап, учурда дагы башка шериктерин кармоо боюнча иш аракеттерин жүргүзүүдө. Туннелдин тереңдиги 15, жалпы узундугу 130 метрди түзөт. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик чек арасына чейинки аралыгы 50 метр, бийиктиги 170 сантиметр. Туннель табылган туракча чек ара зымдарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Ал үйдү мындан 2-3 жыл мурун аткезчилик каналын уюштуруу үчүн гана сатып алган айтылууда. Анткени мында жашоого ылайыктуу шарттар түзүлгөн эмес. Кородо 3 бөлмөлүү толук бүтпөгөн имарат тургузулган. Ал эми туннель табылган канадагы өзүнчө ажыратылып салынган. Бек Абаддагы бул окуя айылдыктарды бир топ эле коркууга салды. Кошуналар дагы ишенбей турушат. Алар үй ээси менен катташпаганын, дээрлик тааныбай турганын айтып, маалымат берүүнү каалабай турушту. Бул жерде эч жашоочу эмес да буларчы. Туруктуу жашабайт болчу? Жок, жашабайт болчу. Анан кече ушундай чыгып кетти, ким ишенет балдарым деп мамам сурап турганда, биз да ишенчү эмеспиз да буларгачы. Тааныбайт белеңиз, тааныбайт белеңиз ошо? Жок, тааныбайм мен. Тааныбайсызбы? Тааныбайм. Булар канча болду булардын келгенине? Булар келгениге бир 2 жылча болуп калды шекилли. Эми коркунучтуу болот да, эми жерди астын казып өткөндөн кийин дагы биз дагы ошого таңыркалып эле келип көрөлүчү, неме болду экен десек, жок экенин баратабыз. Бек Абад айылынын чек арага жакын салынган курулуштардын көбү мыйзамсыз. Ал жайда Өзгөн, Кара Суу, Базар Кургон, Жалал Абад шаарынын тургундары жана Өзбекстан жарандары дагы жашашат. Калкынын 40%-ын өзбек улутундагылар түзөт. Мыйзамсыз курулуш адамдар бар, эми териштирип атабыз анычы. Бул жаңы чек мурда берилген. Эми көп сатып кетип калды. Азыр ошо сатып бирге бир мынандайлар эми чыгып атат да, биз барып текшерсек жок болуп калат. Шаарга кетип калат, шаардан келет, ошондой болду. Эртең дагы алардан текшеребиз. Кайсы кызыл китеби бар, кимдер жашайт, ошолорду баарын текшергенге эртең дагы чыгабыз. Буга чейин Өзбекстандын коопсуздук кызматы Кыргызстандын Бек Абад айылынан эки өлкөнү бириктирген мыйзамсыз жер астынан өтүүчү жол табылгандыгы тууралуу маалымат чыгарган. Анда бир эмес 2 туннель тууралуу айтылат. Биринчисинин узундугу 135, экинчиси 350 метрди түзөт. Ал жайда аткезчилик жолу менен товар ташыган уюшкан кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюлган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.